Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ошо кыргыздын улуулугун таанытуу, доордун талабы, адамзаттын жашоого жаралуу максаты, аалам сыры, табият кызматын тереңдетип, түшүндүрүп, жөнөкөйлөштүрүп, элге жеткирип келем. Адам дегеле бул дүйнөгө эгер изилденсе жөн жаралбайт. Кудай адамды бекер жаратпайт. Убара болбойт эле. Анан эми ушу бир доор мезгилдин дагы өзү талабы башка болуп атат. Доор талабын билбегендиктен адам өзү кырсыгып атат. Жолун таппай атат. Ошондуктан ар бир адам ошо мен киммин, жашоого жаралуу максатымды билемби, доордун талабы, келечек, өзгөрүү, өсүү, өнүгүү кайсы тарапта жетпей атат. Өнүгүү бул көрүнө эле жашоодо оокаттан же байлыктан эмес. Өсүү бул бойдун чоңоюшунан же өлүп калыштан эмес. Көрсө ошо көрүнбөгөн дагы ички жандын өсүшү. Жаныңды бакчы, жаныңа карачы дегенде, жаныңды кыйнамачы дегенде ошо жандын өсүшү, рухтун өсүшү. Ошо жан дегенге бир өтө маани бербей келген экен. Ошондуктан бүгүнкү күнгө чейин пенделер ар кандай жолду басып өсүп келди. Ар кандай доорду басып өттү, кылымдарды басып өттү, кырдаалдарды басып өттү, кыргын сүргүндү басып өттү, системаларды басып өттү, акыркы ошо техника деген доорун басып өтүп, эми ошо теңирчилик деген доорго келди. Техника доору бүтүп, эми теңирчилик деген. Теңирчилик деген доор бул өзү теңир этабына өтүү. Теңир кереметине калыптануу мына ушуга келди азыр, урматтуу улуу журтум. Ошондуктан адамдын аң сезими жер жашоосуна гана жарактуу болгондуктан, жер жашоону гана көрө алгандыктан, адамдын аң сезиминде ар байында өсүү болуш үчүн аалам ээси адамзатка, адам ата анан көзгө көрүнүп, ошо дагы бир ошо ааламдык маданиятка өсүш керекти, улуулукка калыптануучу илим, сунуш, тапшырма берди. Ошондуктан ааламдан илим, тапшырма, сунуш түшкөндөн кийин, план, программа түшкөндөн кийин, кантип ошо эскичиликтен чыгыш керек, кантип ошо ааламдык маданиятка өтүш керек, мыйзам түшкөндөн кийин адам ойлоп тапкан мыйзам, саясат, каражат, депутат, губернатор, парламент, дүйнөдөгү чыгарган мыйзамдар, евролор, Евросоюздун бириккени, Европаны сактап калабыз дегени, дүйнөнү бийлейбиз дегени, Кытай мамлекети дүйнөгө басым жасайм дегени, Американын басым жасайм дегени, кыскасы жокко чыгат. Бул жөн эле бир тарых болуп калат. Ошондуктан ал мыйзамдар ажал азап гана алып келип атат. Өз элине, өз журтуна, өз башына ошо каражаттуулардын, саясатчылардын дегендей зыян алып келип атат. Аалам астында да малсыз да, ошондуктан аргасыз багынып, кол көтөрүп, кошулуп, анан гана адам кутула алат. Мына ошо ааламдык сабак деп коебуз муну. Бул доордо эмне болот делгенде, ошо Калгулуу эле айткандай, уй пул болот, аял бий болот. Темирден тыйын болот, атадан бала кыйын болот делгенде, эми ойлойм бул тозокко, ооруго
десе, андан кийин эмне болот десе, кой үстүнө торгой жумурткалаган заман болот дегендей. Бул өткөндөн кийин адам ошо улуулук маданиятка, улуулук сыпатка калыптангандан кийин ак дөөнүн карды жарылган заман болот деп айтсак болот. Ошого калыптануу керек, өсүү керек. Мына ошондо бейиш болот. Адамдын көкүрөгүндө же болбосо ошол ыйык китептерде жазылгандай акыретте бейиш болот делгендей. Акырет деген эмне дегенде, акыреттик түшүнүккө ээ болгондо асманда эмес жерде эле бейиш болот. Адамдын көкүрөгүндө бейиш болот. Мына ошо акыреттик же болбосо ошо акырк заманга чейин пайгамбардын осуяты иштейт дегендей. Акыркы заман бул алтын доор. Же болбосо акыркы курс 6-чы курс, акыркы окуу класс 11-чи класс, акыркы чек аксакал, улуу сыпат ансыгандай ошол акыркы жеткен чек бул алтын доор. Же болбосо акыркы жеткен чек ошо аксакалдай улуу сыпатка калыптануу, ошо касиетке отуруу. Мына ошо акыретте бейиш болот дегендей, ошо бейиш башталат. Кээ бир адам бейиште жашап атат десек болот. Ушу бейиштин элчиси батыштын техникасы. Мына техника аркылуу элге сабак өтүлүп атат. Техника аркылуу кээ бир адам боштондукка чыгып атат. Эски түшүнүгүнөн арылып атат. Өйдөлөп өсүп атат. Касиет калыптанып атат. Ошондуктан урматтуу журтум, бейишке кантип ээ болобуз десегенде эң биринчи ушу боштондук. Чоң закон, улуулук, унчукпастык, өлбөстүк, түбөлүктүк, жаратуучулук деген ушу 5 закон бар. Эң биринчи ушу боштондук. Боштондукка кантип жетебиз же жан дүйнөдө кантип тынчтабыз дегенде, боштондук бул эң биринчи ушу кара күч менен болсо өзүңдү бошот. Аң сезимиңизди бошотуңуз, дене башыңызды мына мага звонок кылышат. Жатып алып көрсөк да болобу? Ошо жатып алып көрүңүз. Дене ошондо бошойт. Бизге ошо илим алгандар келет, ошо эфирден айыккандар келет. Чындап эле ошо суу коюп койдум эле. Анан угуп, эртең менен кетип баратып ичсем ушундай бир таасир берди деп. Эми суу менен баягы тилек айтылат. Суу менен 2 жаш үйлөнгөндө нике бул ааламдык негизги тартип да. Ант алынып атат. Ошондо суу менен антташтырат. Ансыгандай ошо эми ал өзүңөрдүн эркиңер байкап көрүп, өзүңүздөрдү бошотуп, бу жерде эмне болот дегенде ааламдык сабак убагында аалам күчтөрү кызматта болот. Ар кимдин тилегине, кудуретине, касиетине жараша калыптандыруу болот. Калыптануу. Жогорку сыпаттарга калыптануу. Касиет ыйгарат. Эки көзгө көрүнбөгөн бионур энергия аркылуу пенде кутучага операция жасалат. Эки көзгө көрүнбөгөн бир сырлар, нурлар денеңизге отурат. Энергия отурат мындайча айтканда. Ошондуктан өзүңүздү жазалабай, жерибей, тарбиялабай, күнөөлөр кечирилет өзүңүздү тааныган кезде. Күнөө кылган адам жаман эмес, жан дүйнөсү жарды деп эсептелет. Эгер акка жыгылсаң, улуулукка калыптансаң, парз милдетиңди аткарсаң, күнөө кечирилет. Күнөө жасаган адам жаман эмес, жан дүйнөсү жарды деп эсептелет. Ошон үчүн биринчи өзүңүздү кечирип үйрөнүңүз. Бирөөнү кечирип үйрөнүңүз. Өзүңүздү өзүңүз көп да жерибеңиз. Себеби сиздин басып өткөн тарыхыңыз бул өткөн чак, бүткөн күн, бир күнбү, 1000 күнбү. Бүгүн кайра жаралыңыз ошо эфирде. Ошон үчүн өзүңүздү жерибей, жазалабай, же бирөөгө пайдаң тийсин дейт, же бирөөгө зыяның тийсин. Ортодо жүргөн адам касиети жок, бул өтө коркунучтуу деп.
Сизди да ошо бир жан кийип алып мүмкүн бирөөгө зыянын тийгендирсиз. Кудай жерге тийип түшүп жазалабайт да, бирөө аркылуу жазалайт. Анысы кандай ошо кырын, сырын көрүп өзүңүздү жазалабай, жерибей, жемелебей, кетирсинче мен ушул улуу энергиянын ээсимин деп, жаныңыз улуу дүйнөдөн келген. Улуу дүйнөдөгү Байтик ата, Манас ата, Адам атадан бата чыгып атат. Бата деген бул багыт берип атат. Анысы кандай мына мени да бир жан кийип, же мен ошо улуулукка калыптанып алып багыт берип атам. Сиз да эртең багыт бере аласыз. Ошо улуу энергиянын ээси деген ошол. Ошондуктан денеңиздерди бошотуп, ичиңиздерден, сыртыңыздардан, же ошо үйдө 3-4 болсо чогуу айтып, бул ааламдык тартипти айтып атам, мен оюман эчтеке чыгарган жокмун, аткарууга милдеттүүсүңөр. Чогулуп алып, боштондук энергиясы менин турпатымды бийлесин деп. Алар кайда? Тегерегибизде. Кудай кайда? Энергия тегерегибизде. Арбай кайда? Тегерегибизде. Периште кайда? Энергия тегерегибизде. Алты катар аалам ээлери кайда? Тегерегибизде. Алар энергия. Ошон үчүн энергия адамды курчап турат, ошон үчүн адам алсыз, эски акыл сезим менен. Ошо боштондук энергия, улуу энергия менин турпатымды бийлесин деп. Оң колуңузга бар оюңуз менен бошотуп, сол колуңузду оюңуз менен бошотуп, оң бутуңузду бошотуп, ийне саярды бош-бош энергия отурсун, сол бутуңузду бошотуп, денеңизди, мээңизди бошотуп. Эртең жаныңыз ааламга кеткенде денеңиз калат бош болуп. Анысы кандай ошо бошотуп, сиздин денеңиз бул картошканын чел кабыгы. Же топо, жана топону түптөп коет го, түптөгөнү жумшарат, анан чоңоет. Анысы кандай ошол бошотуңуз денеңизди, ички жаныңыз чоңойсун, энергияңыз чоңойсун. Азыр энергиянын күчү келди. Эмнеге бул сабак өтүлүп атат дегенде адам мына өлбөстүк деп турат. Ошого адам милдеттүү деп. Кантип өлбөй калат дегенде, жан өзү өлбөйт экен да. Тирүү болот экен. Аны биз денеге салат экенбиз да кысып акыры батарейка отургандай нервиштетип, кысылып, анан араң калып, анан акырында кандайдыр бир проценти гана калат экен, 3 санти, 5 сантиге жетпеген. А сиз ошо энергияны чоңойтсоңуз, жан тирүү болгондон кийин телону бийлейткенде анан адам өлбөс болуп калат. Өлбөстүккө өтүш үчүн денеңиздерди бошотуңуздар. Бош кармап, мүмкүн болсо көзүңүздөрдү жумшак жумуп, колуңуздардан келсе ошо кулагыңыз менен туксаңыз андан жакшы. Себеби көз жумулганда ой токтойт. Көз менен карап тура берсең, ой да бирдемеге алаксыйт. Көз өзү жердик да, көкүрөк бул ааламдыкы. Көз көрүп алдап коюп атпайбы? Көз тетиргиштеп коюп атат, көрө албас ичи тарылга. Ошондуктан өлбөстүккө өт деп атат. Мына азыркы адамдын милдети өлбөстүккө өт. Мына ак кара аял эркек жашоодон чык. Көккө айлан. Көккө айланыш үчүн акка айлан. Мына акка айлан. Анан көк теңир керемети. Ошондо сен көк теңир кереметине жет дагы, анан табиятты мээрим төк. Кантип мээрим төгөсүң? Табиятты бейишке айлант деп турат. Ошондо сиз өзүңүздү өтө бош кармасаңыз, көкүрөгүңүз аябай тынчыйт. Тынчтык байырлайт. Бейпилдик пайда болот. Көкүрөгүңүздө бейпилдик бул жашоонун бейиши ошол. Ошо бейишти анан жакшы көрүп каласыз элдин баарын. Табиятты, ааламды, адамзатты, жаманды, жакшыны. Аны ошентип анан мээрим төгөсүз. Анан ошондо табият гүлдөйт. Жанагы музыканы менен деле гүл өсөт экен. Колунда аурасы бар адамдан гүл өсөт экен. Табият сезет экен деп деле окумуштуулар тактап жүрөт го, бир техника аркылыкпы, музыка аркылыкпы. Же болбосо айтып коет го, мунун колунан от күйбөйт деп коет. Жөн эле от. Мунун колунан камыры ачыбайт деп коюшу мүмкүн. Мунун жылдызы жок деп коюшу мүмкүн. Ошондой адамдар бар го. Мунун жолу жок адам деп коет. Анысы кандай урматтуу журтум. Ошо энергия жок болсо, сени эне болсоң кызың укпашы мүмкүн. Эриң сенден кетиши мүмкүн. Энергия болбосо сенин бала чакаң кырсыкташы мүмкүн. Ошо энергия бул кут. Энергия өзү бул нур. Энергия бул Кудайдын деми. Көзгө көрүнбөгөн күч периште бул.
Ошон үчүн өзүңүздөрдү өтө бошкармаңыздар. Ушу энергия өтөт ушул сабак убагында. Анткени энергияга толгон адам сүйлөп атат, аалам сөзүн сүйлөп атат. Пендечиликти сүйлөгөн жок, отурумдукту сүйлөгөн жоктук, периштени сүйлөп атат. Отурумдукту сүйлөгөн жок, улуулукту сүйлөп атат. Өлүмдү сүйлөгөн жок, өлбөстүктү сүйлөп атат. Мына ошентип ушу энергия өтөт. Энергия. Бүгүнкү темабыз табияттын ар кандай кырын чечмелеп берсек болот. Мына өзүңүздөр байкасаңыздар, тоо мындай деңгээлде турса, мындагы елка мындай асманды карап өсөт. Буга параллель өспөйт. Ушундагы чөп асманды карап өсөт. Демек бардык жана чөптүн да жаны бар, жулба дегендей, бардык жандуу растениянын баары, өсүмдүктүн баары ааламды карай өсөт экен. Келиңиздер, биз дагы ушу ааламды карап өсөлү. Биз жерге карап, көргө карап өсүп алдык. Өлбөстүккө өсөлү, нурга өсөлү, энергияга калыптаналы. Ошондо ар бир адам касиеттүү, ар бир адам энергиялуу. Энергияны эмне жеген? Отурумдук рахат. Эмне кылат? Денени ууландырат. Отурумдук рахат, ошо күнүмдүк эле жашоо майда чүйдө. Астанаң арамишти жайгаштырат. Ал жерде ата тегиң арбай жайгашпайлы, улуу күчтөр жайгашпайлы, арамиш жайгашат. Андан ары ажал отуна төртө салат. Отурумдуктан келиңиздер чыгалы. Ошол чөпчө жокпузбу, бакча жокпузбу? Биздин акылыбыз бар го, биздин буту колубуз бар го. Мына ааламга карап өсөлү, нурга карап өсөлү. Жаныбыз кайра мына бул дүйнөдө өсүп, жети катар ааламды түптөөгө милдеттүү экенбиз. Жаныбызды ааламга карап өсөлү. Пулга эмес, урушка эмес, ушакка эмес, көрө албастыкка эмес, ааламга карап. Ошондуктан жети катар жер бар, жети катар аалам бар. Жети күн бар, жети түс бар делгендей. Эгер сен ушул жерде жаныңды өстүрө албасаң, акылың барда, бутуң барда, колуң барда, техника барда, алып берүүчү, айтып берүүчү, тилмеч барда, жеткирүүчү адам барда. Анда сенин жаның жети катар жерге кетет. Ошо бир жандуу клеткага чейин болуп калат. Итке, койго, мал жандыкка, керек болсо бадал бак чөп чарга айланып калат. Анан акыры чөп болсо мал жейт, алкыкка айланат, кык көңгө айланат, акыры отко жагат. Ошентип жети катар акыркы күл менен бүтөт. Күлдүн өсүнө чөп өспөйт го өзү. Күлдү тебелеген адам ооруйт го. Ошо жети катар жерге кетип калбай, биз жанды. Ошо акыркы чеги жана от күйгөнүп атканы, ушул жан рухтун иштеп атканы, бүтүп атканы. Бадал бак болсоң, арча болсоң да күйүп атпайсың. Бадал бак болсоң, дүйнөдөгү, Италиядагы, батыштагы мүмкүн Токой Чардын маанындагы бадал бактын өрттөнүшү дагы мүмкүн. Бул бир жаңылануунун белгисидир. Кыргырынан чечмелесе. А биз бул дүйнө эмне дегенде жан дүйнөнү өстүрүүчү дүйнө. Өткөндө бир эже түшүнчө ортуп атпайбы? Биз күйөөбүз, ошо эфирден. Күйөөм экөөбүз биз квартирада эмишпиз. Биздин үстүбүздө бирөөлөр жашачу экен, биз мурун билбеппиз дейт. Анан ошол үстүбүздөн бирдеме ыргытты дейт. Анан мурун хозяин биз билбечү экенбиз, эми хозяинге алып айтып кетире элсек, алар кетпейт имиш деп. Эми ошондо биз билбечүбүз дегени асманда улуу күчтөр бар экенин билбечүбүз дейт. Кетире элдесек алар кетпейт имиш дейт. Анан биз квартирада жашабыз. Чындап эле бул дүйнө ошо жан дүйнөнү өстүрүүчү дүйнө. А квартира бир убактылуу, жолуң тапкыча, үй салгыча, көчүп кеткиче, же жериңе кеткиче квартиралап турат го. Анысы кандай урматтуу улуу журтум. Бул дүйнө жан дүйнөнү өстүрүүчү дүйнө. Анан эми ушул жерде не болот дегенде мына өлүм сырын таптык. Ал эмнеден болот экен? Ак карадан,
эски түшүнүктөн мына өлүм пайда болгон экен, оору пайда болгон экен, жанды чоңойто албаппыз, нурдан албаппыз, калыптан албаппыз, ошон үчүн бүрүшүп, чырышып, ооруп, акыры өлүм болуп келген. А улуулукка калыптаган кезде жан өлбөйт, демек турпат өлбөйт. Ооба болуп турат. Кадам сайын сен улуулукка өтүп баратканда удаарлар болуп турат. Аны ошо улуу маданият менен жанагы улуулукка өткөн келинге, кызга дагы удар болгондой, мени бышырып атат деп, курчутуп атат деп, ошол замат жаныңды өлүп тирилтет. Ал кандай деген сөз? Азыр нервиштетсең кайра, койчу бул болоорубузга кейбейин деп. Ал көрсө адамды өстүрүү экен. Ошо кичине сөз, ошо кичине кырсыгуу. Улуу адам көтөрүмдүү го. Улуу адам кайраттуу го. Себеби башынан далай өткөн. Болоорубузга кейбейт го, мындай карап отурсаң, сөздү да көтөрөт, байлыкты да көтөрөт, ооматты да көтөрөт, жамандыкты да көтөрөт, сабырдуу, токтоо. А көрсө ошо анча-мынча удар сизди бышырып, переход деп, мындайча айтканда өйдөлөтүү. А биз ошо менен ылдый түшүп кетип атабыз. Мына ошентип кабыл алсак өлүм жок. Анан адам өлбөс болуу, адам көккө айлануу, табиятты бейишке айлантуу. Бир мүнөзгө, бир идеяга өтүп калат. Улут жоюлуп, дин жоюлуп. Чыныгы сөздөр болуш керек. Эми ошондо адам кантип ушу боштондукка чыгат дегенде эң биринчи убакытты жоюш керек. Кеч болду, түш болду, жыл өттү деби. Биз буяка кызматка келгенбиз. Динде айтылат экен, Кудай адамды кул кылып жаратып койгон депчи. Эми Кудай кул кылып жаратып койсо, Кудайдын кызматын кылышыбыз керек да. А биз кызмат кылбай атпайбызбы? Кудайдын кызматын кылбай атабыз. А кыргызчылыкта так берилет. Жаратылыш жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы. Жаратылышты булгаганың, жараткандын жан дүйнөсүн булгаганың. Жарандарды сыганбы, кыргызбы, жаманбы Кудай жаратты. Анын көңүлүн оорутканың, Кудайдын көңүлүн оорутканың. Бирөөнүн көңүлү Кудайдын көңүлү деп. Адам эмнеге жаратты дегенде, мен жараткандарды сактап, улап бер деди. Мына улап атабыз, төрөп, бала багып. Бул жакшы. А сактап улабай атабыз да, сактабай атабыз. Жаратылышты, адамды көтөрө албай атабыз. Теңир адамды эмнеге жаратты? Теңдикти кармап бер деди, калыстыкты кармап бер деди. Мендей сыпатка ээ бол деди, кайтпас бол деди, калыс бол деди. Мына биз ушуну аткара албай атабыз. Мына сабагыңды өйдөлөт, сакта, өстүр, табиятты сүйдүр, табияттын сырын чечип бер, табиятты сүй, арбайды сүй, ааламды сүй, адамды сүй, мээрим төк, көңүлүн көтөр, духун көтөр. Тарбияла, баарын бирдей көр. Баардыгын, мына ташты, отту, сууну Кудай жараткан, Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети. Сыганды, капырды, адамды, жаманды, аялды баарын, эркекти Кудай жараткан. Жакшы көр, жетимди, жесирди. А динде тетири болуп атпайбы? Биринчиден убакытка байланып атат. 5 убакыт намаз, эртең менен туруу, жана башка. Экинчиден ак карага бөлүп атат, улутка бөлүп атат, динсиз деп атат, жаман деп атат. Мына жаңы доорго эч кандай оорду төп келбейт. Же болбосо адамды боштондукка чыгарбайт, өстүрбөйт, өсүү жок. Ошондуктан аны эволюция деп түшүнсөңүздөр болот. Ошондуктан эмоциядан чыгыш керек. Эмоциядан чыгыш үчүн сен андай рамкалардан чык, бөлбө. Аз бир нерсени билсең, бир эми айталы, даватта жүрүп билип келдиңби? Сен бирөөгө кейип атпайсыңбы? Костюм кийбеш керек, галстук тагынбаш керек, жаңы жыл белгибеш керек деп эле. Корого ит бакпаш керек, сүрөткө түшпөш керек, ырырдабаш керек, бийлебеш керек деп эле. Анан сен ошентип нерв болуп атасың. Өзүңө туура эмес болуп атпайбы? Сен бирөөнүн кантип майрамын чектейсиң. Эки эле майрам бар, анан ороз айт, анан курман айт деп эле. А дүйнө белгилеп атат, акылдуу адамдар белгилеп атат. Айылыбызда той болсо, биз бекинип жатып албайбыз да.
Тетирсинче бул кыргызчылыкта 5 законду билиш керек. Күн баш болушу жаратуучулукка өтүш үчүн, эскичиликтен чыгыш үчүн. Ырда. Ырдаганда сенден бир эски энергия чыгат. Жакшы ыр менен дене өзү мындай ордуна келет, дем алат, рахаттанат. Бий бул кыймыл, жана кара жоргодо башка бийди бийлесең анча болбойсуң. Кара жоргодо буту колуң терип келген кезде кадимкидей эле ушу ооруксунуп калат. Ошондо бир чоң энергия иштейт. Сыйда бол. Тамакта сыйда бол, көңүлдө сыйда бол. Адам менен сый. Бий, сый. Жомок. Мына. Жомок деген бул эмне? Мына ааламдан илим түштү. Ааламдык программа бүткөндөн кийин адамдык программа закондор азап-ажал алып келип атат. Акыры аалам мыйзамы жеңип атат. Айт сен ошону, бул жомок катары бирок чындык. Манасты улуттар, молдо кожолор деди жомок. Жомок болсо неге жазылып коймок? Жомок акыры чындык болмок. Жомоктоштуруу эмес бул. Бул чындап эле сөздү айтып атасың. Ошон үчүн тозок жашоодон жомок жашоого өт. Биз жашоо сөзүбүз тозоктоштуруп алганбыз. Ак карага бөлүп, ыйман сыйманга бөлүп, жаман жакшыга бөлүп, аял эркекке бөлүп, убакытка такыр байланып. Биринчи күн ишке барам, бул контракт бүтүш керек эле. Экинчи күнү мындай план бүтүш керек эле. Бүтпөй атат, өзү бүтпөсө эле анан эле нервиң бүттү. Калды. Акча алып алып, то есть кредит алып алдың. Мезгили келип калды. Көңүлүң ооруду. Убакытка байланып, биринчи убакытты жойгула. Учурчак менен жашагыла, учурчак. Мына Кудай берген күн, не деген керемет. Кудай жолуктурду ош адам, не деген керемет. Учурчак. Ошондо убакыт жоюлат, ошондо жыл санабайсың, ошондо мезгил санабайсың, ошондо эч кимди бөлбөйсүң. Ушу жарнамалык тыныгуу бар экен, андайдан сөзүбүздү улайлы. Мына урматтуу улуу журтум. Ошентип бул күнбаш деген эмне дегенде өткөндө сабакка өткөнбүз. Кара куш мээнин ишке түшүшү. Адам көп жылдык эволюцияларды басып өтүп, гени сөөгү жетилиптир. Бош жаткан кара куш мээси ишке түшөт. Энергиясы толгондо баягы келинчеге алып бериш керек, же турмушка чыгыш керек, же энергиясы толгондо гүлдүн да бир жыты чыгат го. Гүлдүн энергиясы толгондо. Энергиясы толбосо гүл өзү ачпайт да, кооздук бербейт да. Анысы кандай ошо адамдын энергиясы толду азыр. Көп жыл эволюцияны. Анан ошол энергияны кысканда, анан ар кайсы жерде рак, шишек, песек жарагылып ооруп атат. Анан ошону кара куш мээни иштеген адам, ошо кара куш мээ жерге иштебей өткөн сабакта айтып өттүк эле. Жаратуучулукка иштеш керек, мээрим төгүүгө иштеш керек деп. Анан ошол күнбаш болуш үчүн, кара куш мээ иштеш үчүн анан ошо 5 закон. Ырда, кыңылда, кошул. Эмнеге кыргыз жоро ичкен, бозо ичкен, шерине уюштурган, сармерден ырдаган, бий, сый, жомок, мына жомок. Биз тозок жашоого кирип алдык. Жомок жашоодон эле тозок жашоого кирип алганбыз. Билсең бул заман жомок, билбесең тозок. Мына бейиш бул заман, билбесең кейиш болуп атат. Мына ошо жомоктоштур жашооңду. Алдыңа кетейин, келечегиң кенен болот. Жарат, сүйлө. Болот деп кадимкидей эле. Болот бул нерсе. Ордуңду табасың. Бара-бара көч түзөлөт. Жолуң ачылсын. Жолуң болгур, отурчу оң тарабыма деп атпайбы? Жолдон адашкан баланы отурчу деп кызды. Кеңешин оң тарабыма жолуң болсун, ачы отурчу деп тилдеп баягы атаңдын озурайын эшек келесо дебей, тетирсинче жолуң болгур, отурчу деп. Жолуң болсун деп.
Мына ошол кара куш мейиштеш үчүн анан ошо жомок, андан кийин анан дух. Дух канчалык күчтүү болсо жашоо оңой, жеңил болот. 5 секунду жазып алыш керек. Дух. Духуң күчтүү болсо сен оорубайсың. Духуң ылдый болсо сени балаң, бажаң, балдысың дегендей басынтат мисалы. Дух да бардык нерсе. Ошондо мына инопланетяндар жерге түшүп атат азыр. Кимди кордойт булар? Рухий өскөндү. Мына дүйнөдөгү рухий өскөн мамлекеттер кырсыгып атат, атышып атат, качып атат, бирин-бири жеп атат. Биринчи ошолорду, анан экинчи техника менен өскөн адамды, ошол мамлекетти кордойт. Булар эмнени жактырат дегенде, духовный өскөн адамды. Ошон үчүн кыргыз элинин, кыргыз жигиттеринин, кыргыз энелеринин жан дүйнөсү өсүүгө жөндөмдүү. Духуң күчтүү, дух. Мына ушу 5 секунд. Менин духумду эч ким түшүрө албайт деп кайра-кайра мантра айтыңыз. Менин духум эч нерсеге багынбайт. Мен могу жашоонун духумун. Канчалык арстан алай сен өпкө болуп өкүрүп койсоң, өзүбүз бүтүрөбүз дегендей ааламдан ушундай байланыш аян катары. Ошол духуң күчтүү сүйлөсөң анан жеткиликтүү болот. Бул дух биринчи болуп саналат ошол. Сый, ыр, бий, жомок, дух. Динде ал чектелип атпайбы? Ырдаганга болбойт. Анда комуз кайдан калган? Манас айтпасак, анда биз кандай адамбыз? Анда кантип тазаланабыз? Кантип арууланабыз? Кантип духубуз көтөрүлөт? Жомок айтпасак, анда кандай болот? Жомок менен балдарды тарбиялаганбыз го. Мына ушул энергия өтүп аткан убакта ошол уктап калган ошол. Жанагы алейлерди эмнеге жомок айтып берип аткандан ошо элестетип ошо дүйнөгө өтүп кетет, анан уктап калат. Жан дүйнөсү бейишке айланып кетет. Эмеле бирдеме оюнчук талаш уктап аткан алей, бала. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган, жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет. Мына кайыптан илим түштү. Кайыптан нике буйрулат, кайыптан конок келет, кайыптан өлүм буйрулат деген ушул болуп атат да. Кайып дүйнөгө ким каршы чыгат? Кайыптан түш аян буйрулуп атат, ал чындыкка айланып атат. Кайыптан нике, кайыптан куда буйрулуп атат, кудай буйруп атат. Анан ошол жол таап берет. Ошон үчүн кыргыз өлкөсү түптөлүш керек, анан дүйнөгө көчүрүлөт. Болбосо дүйнө эли банкрот болот. Бороон каптайт, чыгым тартат. Биз адамзатты аман алып калышыбыз керек. Ошон үчүн биз өз ордубузга отурушубуз керек. Ошондо асмандан азыр Кудайдан, арбайдан эчтеке күтпөй, тетирсинче ошол сыпатка калыптанып багыт беришибиз керек. Энергия өткөрүшүбүз керек. Энергия өткөрүш үчүн эмоциядан чыгыш керек. Улуулукка өткөрүш үчүн утурумдуктан чыгаруу керек. Көккө айлантып, акка айлантыш үчүн ак-кара деген түшүнүктөн чыгарыш керек. Бөлүнүүдөн, жанагы эски түшүнүктөн, рамкадан чыгарыш керек. Бийликпи, динби, байлыкпы бир рамкадан, өзүмчүлдүктөн чыгарыш керек. Аны үчүн улуу энергия керек. Өткөндө менин WhatsApp ушу сабактайын бир момун мусулман жазып атат. Ооба сиздин боштондук деген бул динде деле бар. Аллах деп ушинтип отура берсең бошойсуң. Дейм, пожалуйста, ошентип отура бер. Кең башкысы бошо. Бирок чектебе, баарын бирдей сүй. Адам деп сүйсен баарынчы. Мусулман деп эле бөлүп койбо. Адамбыз. Дегенде эле бир Кудайдын деминен жаралганбыз, нурунан жаралганбыз. Баарыбыз бир бүтүмдүкпүз деп. Ошондо сиздин кылып аткан ишиңиз, ойлоп аткан оюңуз, сүйлөп аткан сөзүңүз ошо Кудайга да, адамга да, ошол мусулманга жек, ошол бир жаранга да жагат. Духун көтөр, көңүлү чөгүп турат. Макта. Ашың болбосо да кашың болсун. Ошо жакшы сөзгө муктаж азыр. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, динге биз каршы эмеспиз. Бул чындык, ааламдан илим түшкөн. Бирок ошол убакыттагы эволюция.
Азыр ошол бөлүм жарымга алып келип атат. Ошол ак карага алып барып атат. Мына 5 убакыт намаздан көрө учурчак менен жашоо туурабы? 5 убакыт намаз бул 5 маал гана Кудайга тилек кылып сыйынуу, Кудайдын кызматын эскерүү, а калган убакытта акыл иштетүү. Аз кырылуу. Ал эми учурчак менен жашаган адам, жана убакытты жоюп, учурчак менен жашаган адам бул Кудай берген күндү ата кылып өз учурунда дер менен кеңешип жашоо, Кудайга тагдырын тапшыруу, учурчак сезим жолу. Сезим бул өзү керемет. Бул кетпес кудурет. Ошо сезимибиз иштебей атат. Биздин акылга, көзгө карап алып эле көкүрөк иштебей атат. Мына ошентип урматтуу журтум, бул чындык айтылыш керек. Себеби күн өтөт, адам өсөт, өйдөлөйт. Бул чындыкты эч ким жашыра албайт. Эч ким мындан буйтап өтө албайт. Мындан өсүп гана кутулат. Энергия деген жашоо келди. Энергия бул алтын доор өзү энергия доору болуп атат. Алтын доор өзү энергиялуу доор. Алтын доор өзү бул учурчак менен жашоочу доор. Алтын доор бул кыргыздын доору болуп атат. Ошон үчүн духу күчтүү адамдар сезип туят. Духу күчтүү адамдар эмне болсо да жеңет. Ошон үчүн жана мактаса маймылдай эркек мугалим болот. Жан дүйнөсү жарды эркекти жана мактасаң жоокер болот. Баарына жетишет деген ошол сен мактасаң духу көтөрүлөт. Мактап, жаратып гана адамды баш ийдире аласың. Макта, мына улуу кыргыз, улуу касиет сенде бар. Сенин духуңду эч ким түшүрө албайт. Могу анча-мынча сыноо деп коебузбу? Бул сени курчутуп атат. Бул сени чыйрыктырып атат. Бул сени бышырып атат. Бизге келген бул мунен эмне түштү? Муну менен кошо касиет түштү. Муну менен кошо аян түштү. Муну менен сыноо түштү. Ошого калыптанып алуу. Эми бул адамзаттын башына түшөт. Түштү. Мына азыр дүйнөнүн кырсыгып атканы. Сиз биринчи калыптанып алдыңыз. 20 метр жерди бирөө аттап өтө албайт да. 1 метр жерди аттап өтөөр көп болсо. Аны үчүн да бир 20 кадам бизге жетпей калат. Духовный жактан. Ички жанынын өсүү, өнүгүү жагынан. Могу улуу касиетке калыптануу жагынан жетпей калат. Инопланетан деп так берилет. Инопланетандардын жашоосу деген өзүнчө китеп бар. Бул чындык. Инопланетандар дүйнөнү тегеретип тегиздейт, погоданы жасайт деген да бул чындык. Бөлөк планетанын ээлери. Эгер түштө ушу оруспу, корейспи, дунганбы, башка улут уйгурбу түш көрсөңүз, ал ошо инопланетандардын түшкө кирип атканы. Бөлөк дүйнөнүн иностранец дегендей инопланетан. Ошолордун иши арат берип атканы, ошолордун көкүрөгүңүзгө жайгашып атканы, ошолор менен кошо сүйлөшүп атканыңыз, ошолор менен иштешип атканыңыз болуп чечилет. Анысы кандай? Анын мунун акырында не болот дегенде, адам ушинтип өйдөлөп отуруп, ошол инопланетан периште, арбайлардын сыпаты адамга калыптанып калат. Улуулук сыпатка өтүп калат, көкүрөгү менен кеңешип жашап калат болуп атат. Бул жерде чоң керемет бар. Ошон үчүн өлүм сырын таптыңбы, сен аракет кыл. Тетирсинче баягы өлүмгө күндө даярдана бербей. Ошентет го мусулманчылыкта күнүгө даярдан дейт да. Сен тетирсинче өлбөстүккө пайдып ал түптө. Биринчи катарын кой, экинчи фундаментин кой, биринчи катар кирпичин, экинчи катар өс. Өлүм эмне алып келип атат? Өлүм эмнеден өлүм келип атат? Кыжаалатчылыктан, кысылуудан, кырк ошолорду. Ошо жана мен айтып өткөндөй, бул өтө чоң сабак. Психологиялык өлүмдөн өт. Нерв болдуң, кайра түстөл. Жок, мен жок кайраттанышым керек. Мен пендеге түшүп аламбы кайра мына. Эптеп мына адам сыпатка кичине көгөрүп баратса мен ак карага түшпөшүм керек да, кайра пендечилик ойго түшпөшүм керек. Пендечилик сөзгө түшпөшүм керек. Пендечилик мамилеге түшпөшүм керек. Пендеге айланбашым керек да деп ошентип өсөйдү. Мен жанымды чоңойтоюн да, энергиямды чоңойтоюн да, мына нурданып атам.
Эфирден айыгып атасыздар го. Мен чалган түшчөр ал бул деп, эфирден чырткан салганды мен сразу сурайм. Энерги өттүбү, байкадыңыз десем, ооба, мүнөзүм өзгөрүп атат. Ооба, көңүлүм көтөрүлүп атат. Ооба, чындап эле аябай айыгып атам. Эңсеп атам, күтүп атам деп. Şu кейбір телевизорларға ылдый түшіп кетет екен, о телефон номер 91 24 94 кен, коду 312. 91 24 94. Бишкек шаарынын коду 312. Өткөндө бир апа сураныч кылды эле, ылдый түшүп кетип атат. Жок, мындай суроо кыла албай атабыз деп. Мына ошентип урматтуу журттум. Мен ошондон эмне болот дегенде, сиз энергияга толгондо сиздин психологияңыз жаратуучулук иштеп калып атат. Сиздин анатомияңыз астрологиянын ордуна чыгып кетип атат. Ал кандай дегенде, мына могу жашоонун улуу деп мен чуркап келип кызмат кылып атам. Буту колум, жашоого жаралуу максатым жеке менчик эмес. Ушул арбайлардын, арстаналай улуу күчтөрдүн айтар сөзү, кылар иши, көрөр көзү дегендей ошолордун ишаратын берген илимин, багытын, жолун сиздерге жеткирип атам. Мына буту колум ошогошту. Ошондо пендеге иштеген жок, тетирсинче улуулукка иштеп атат. Демек бутуң оорубайт. Көзүм көргөн жаман нерсени кыркып, сөзүм менен жаратып, духум менен боеп атам. Мына көзүм жаман нерсени кой, пендени сиңирип алып, бул деле жолун табат, өзүн тааныйт деп, сөзүм менен жаратып, көзүм менен эскисин кыркып, жакшынакай жаратып атам. Мына көзүм меники көрө албаска иштеп аткан жок. Ичи тарылыкка иштеп аткан жок. Тетирсинче жаратуучулукка иштеп атат. Ошентип адамдын анатомиясы астрологиянын ордун аткарып. Эми астролог деген арбайдын, кудайдын ордун аткарып калды. Сөзүм менен мен болбойт деп айткан жокмун. Болот деп атам. Ордун табат. Улуу кыргыз калыптанат деп атам. Ушакка сүйлөп аткан жокмун, отурумдукту сүйлөп аткан жокмун. Мына караңыз, анысы кандай, сиз дагы ошо энергия калыптанганда, улуулук сыпатка калыптанган сиздин анатомияңыз ааламдын ордуна, ааламдык кызмат аткарып калат. Адам ааламдык кызматын аткара албаса, анан кырсык басат. Ден соолугунан, ишинен, пикир келишпестиктен, байлыктан, бийликтен, ооматтан, дөөлөттөн, бакыттан, бала чакадан, операция кылып, өңдү өтө суу көрсөтүп коет болуп атат. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Угуп атабыз? Мындай суроо берейин дедим эле да. Бериңиз. Мен бир аз эле нервничатсам, уктай албай калам. Муну кандай кылып мындай арылсам болот дегеним да. Жакшы. Аябай жакшы суроо бул. Ошол нервтен оору болуп атпайбы, жеке? Нерв иштеткенден. Ал ошол депрессияга барып атпайбы, акырында шишик жара кылып атпайбы? Сиз нерв иштетпегенге аракет кылыңыз. Аны кантем дегенде, бул майда жашоо. Мисалы мен деле күнүгө нерв кылат. Иштенби, турмуштанбы, жашоодонбу, ар кандай түшүнбөгөн адамдар да суроо кылат. Анан ошол эле 1 мүнөт эле кой. Бул жан дүйнөсү жарды адамда, мен ушуга тең эленби? Мен улуу, кичик болсом да жашым, мен ыйыктыкмын да, улуулугум бар да деп койчу ушунун сөзү бир тыйын. Ушу жан дүйнөсү жарды адам. Мен ал бышырып атат да деп. Анан ошол ойдон чыгып унутуп кетем. Анысы кандай ошентип, анын сөзү сизге бир тыйын. Чын эле. Ал сөзү менен сизди эчтеке кыла албайт. Ошо жан дүйнөсү жардылыгынан сизге бир асылып сөз айтат. Бир кыры. Экинчи кыры сизди бышырып атат. Бышырып атат деңиз. Анан ушул жана мен энергия өтөт, өзүңөрдү бошкармала дегендей, төшөккө жатканда өзүңүздү бошотуңуз. Машинеде баратканда анан көкүрөккө бейпилдик пайда болот. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Мен түшүмдү жогортайын дедим эле. Айт ого, айтыңыз. Мен баягы күнү бир тоо жакта жүрүптүрмүн. Анан эки неберем кошо барат экен, жолдошум да кошо барат экен чагым. Биз как-то жердин үстүндө экенбиз да, балдар мындай жердин астында кенен жерде көп балдар ойноп жүрүптүр. Анан мен чалым айтат, сен эми үйгө кете бер деп. Анан мен балдарды алып кетейин деп эле эки неберемди издеп, үндөрү угулат, бирок такыр көрүп балдардын арасынан таппай атыптырмын да. Чочуп ойгонуп кеттим.
Бул абдан жакшы түш экен. Тоого чыгып атканыңыз, тоого этажга чыкса, бул бийик түшүнүк өсүп аткан болот. Ана ошо сизде да ошо эфир аркылуу, анан ушу көкүрөгүңүздө бир нерсе иштеп, мындай бийиктикке чыгып атыпсыз, бул өзүңүздү берип атат. Анан эми ошо балдарым менен барып турум, балдарды таппай калдым дегениңиз, үнү кулуп атат дегениңиз, эгер ушу небере, бала түшкө кирсе, сиз бала мүнөзгө өт дегениңиз берилгени да. Ошол жаш балада ишенчек бол, Кудайга ишен деген. Мисалы, жаш баланын көңүлү өтө жакшы го, көлүп жайнап турат, кечиримдүү. Анысы кандай ошол өзүңүздү жашарта албай атыпсыз. Баягы караңызды кетире албай атыпсыз. Бирок кичине мындай үндөрү кулуп атыптыр, бирок жете албай атыпсыз. Өзүңүздү жаңыртыңыз. Наристедей көз караш койтуңуз. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп атабыз. Балым, Астаналай балам, саламатсыңбы? Угуп атам. Түшүмдү жортайын дедим эле. Айтыңыз. Мен базарда жүргөн болот экенмин да, базарда жүрсөм эле, базарда сатып атсам, бир аял келип айтат да, теги, сен бияка турба, бияка бар сат дейт. Аяка барып сатсам арак болот да, арак. Жанагы арактар болот. Анан, жок, мен муну сатпайм, башка жака кетем деп эле кетип баратсам, барбай эле кой аяка, барбай эле кой. Сен деген аяктан китеп алып кел деп ошентет. Ошото ойгонуп кеттим. Андан кийин балам болсо, өз баламды көрдүм да, өз балам мындай суулуу, жука кийим кийип алыптыр аябай. Анан кичине жүк көтөрүп алыптыр. Ошо болгон үчүн сурайын дедим эле, Арстан балайым, алайын. Жакшы. Бул аябай жакшы түш экен. Эгер түшкө базар, камок, магазин кирсе, бул улуу күчтөрдүн ордосу деп берилет да. Улуу күчтөрдүн ордосу деген бул кандай түшүнүк десеңиздер, могу үй биздин түнөк го, биздин ордого. Анысы кандай? Улуу күчтөрдүн түнөгүнө, мындай ордосуна, үйүнө барыпсыз да сиз. Ушундай бул өтө жакшы түш. Ошолор менен аралашты деп. Анан а жерде соода кылайын десеңиз, анан арак саат деп атканы, арак, калемпир, пияз түшкө кирсе, ачылыш кыл дегени да. Мисалы, изилден деп. Мисалы, кыргыз ачуу ичкен да. Ачкыл ичкен, мындайча айтканда, ачкыл ичип алып, анан ачылыш кылган. Жанагы касиеттүү Омар Хаям дейбизби, дайыр адамдар, же болбосо ошол Байдылдас Сардоголоев дейбизби, эми аралашып калган жокпуз. Мисалы, укканыбызга караганда Медина Алыбаев дегендерби ачылыш кылган. Эми кичине ачылыштан алып койгон. Ошо ачылыштын түшкө киргени, эми водканын түшкө киргени. Бул ачылыш кыл деп атат сизди, изилден деп атат. Анан эмне кылыш керек дегенде, колуңуздан келсе бир ачуу тамак ичиңиз. Колуңуздан келсе бул ашырбай туруп, мындай ачылыш алып коюңуз. Анан сизде бир ачылыш болот экен. Андан арынан эле китеп, анан тесме эгер түшкө кирсе, бул ааламдык түш жооруда так берилет. Нуктуу илим үйрөн деп атат да. Ошондо бул менин башыман өткөн, бул жерде дагы анан азыр көп адамдын башынан өтүп атат. Магазин, базар, бул ааламдык күчтөрдүн ордосуна түштүң. Ачылыш кыл деп атат эжекени. Анан нуктуу илим үйрөн деп атат. Анан балаңыздын түшкө киргени, эми атын сурабай калыпмын, атын да айтсаңыздар, атында да көп нерсе чечилет. Балаңыздын бул өзүңүздүн энергияңыз да сизден жаралган бала. Ошол өзүңүздү кайра жарал деп атыптыр. Анан бир кыры ошо кайыпирлердин колдоп коштоп атканы. Урматтуу улуу журтум, түштү жөн эле жакшыга жооруп кой анан деген болбойт. Түштүн талабын так аткарыш керек. Түш эгер бузулса издениш керек, мен кайсы жерден кетип атам деп бурулуш кылыш керек. Бул эскертүү катарында берген түштөр болот. Өсүү катарында келечегиңди көрсөткөн түш болот. Бүгүnkүңдү маанилүү берип аткан түш аян да бул. Муну туура чечмелей алсаң бул чындыкка чыгат. Анысы кандай? Бул дагы кайып илим аян катар түшүп, кийин арсыналай өткөнү закон болуп атат. Ошон үчүн түштүн талабын так аткаргыла. Анан түштүн талабын аткарып өсүп баштагандан кийин көрүн эле, мына биз табиятка мээрим төгүп, анча-мынча жамгыр карды жолотпой эле коюп атабыз го. Мисалга, анча-мынча мына энергия өтүп атат го.
Ал бул көрүнө ишке өтүп кеткенде кийин сизге түш деле кирбей калат, түшүңүз деле мындай эсепке албай каласыз. Бул түш дагы бир эволюция, бир өсүүнүн биринчи мектептери десек болот. Ошон үчүн биринчи түш аянды мен айтсам эми бул жакшы сүйлөйт экен, туура деп коюшуңуз мүмкүн. А түш деген сиздин керек болсо келечегиңизди берип коет. Мен эми түшүмдө куткарма, анан ушул иш башталган. Андай эле ушундай мындай болушун берип коет. Түз эле берип коет. Түз керек болсо кээ бири туш болот деп берилет. Бул Кудай жарык китепте дагы. Туш келген түш да болот депчи. Ошондуктан түш өтө маанилүү. Бул жерде так берилет. Бул периштелердин тарбия сабагы. Бул өстүрүүнүн, Кудай өстүрүүнүн биринчи этабы деп берилет түштү. Ошондуктан түшкө өтө маани бериңиздер. Маани бериңиздер. Эртең менен туруп ушу түшүңдү эстеп калып, анан ошого андан кийин чечмелеп алып анан бетиңди жуушуң керек. Мына китепте ушул түш жоорулары бүт бар. Мына урматтуу улуу журтум, ошентип биз эскичиликтен чыгышыбыз керек. Эски көз караштан, отурумдуктан, бөлүнүүдөн. Ушул мына бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы акыбал, мен азыр мына эч кимге таарынбайм. Карапайым элге таарынчу элем. Булар эмнеге өсө албай атат? Булар эмнеге өйдөлөп атат? Эмнеге мындай алдамчы көбөйдү? Кимге ишенем деп мисалга да өскөн адам катары. Анан муну мен карапайым элден көрбөйм, тетирсинче багыт көрсөтө албаган башчыларыбыздан. Мейли ошо министр культурабы, билим берүү министри дейбизби, андан жогоруларыбы мен ошолордон көрөм. Себеби жерде так берилет. Кыргыз журтун башчылар коргой албады. Ар кандай агымдын келди. Салтыбызды, улуу маданияттарыбызды шириктеди. Улуу ааламдык байланыштарыбызды, дастандарыбызды миштеди. Жерибиз кемиди, элибиз тентиди. Эң башкысы адамзаттын аң сезим өтө паска түшүп кетти. Жана мен айттым, бак деле караңызчы, жандуу бак жана жети катар жаңы түшүп кетиптир да. Мына чөп жарга, ошол ааламды карап өсүп атат. Ааламга эмнеге өсүш керек эле? Ал жерге жатып калыш керек эле да. Бул сабагынан бул мисалга. Көрдүңүзбү? Тоо мындай болсо, елка мындай тикесинен туруп атат ааламга карап. Көрсө, баардык жандуу нерсе ааламга карап өсөт экен. Мына бул жерде ушу жерде тозок көбөйөт деп берилет, жер жашоосунда. Мына тозок көбөйдү. Ошо кезде кыргыз ааламга нурданат деп берилет. Бул эмне деген сөз? Ааламга карап нурданат мына. Мен, мага окшогон көчүрмөлөр, ушу эфирден энергия алгандар, изденгендер өсүп баратат. Тозок жашоодон кутулуш керек өзү. Анан ушул жан дүйнөңүз тынчысын, эң биринчи. Жан дүйнөнүн бейпилдиги бул жашоонун бейиши. Сенин пулуң болуп, миллиард окатың болгон менен жан дүйнөң тынчыбаса, бул жашоонун бейиши жок, бул жашоонун жыргалы жок, бул жашоонун бактысы жок өзү. Бейиш өзү бул жашоодо, табият жакында жашылга айланат. Биз ак-кара болуп жашап атпайбыз, мына ак-кара. Ак-кара деп турат мына, инь-ян. Дүйнөдө бул айтылат. Ак-кара жоюлат дагы, баягы жип катары берилет. Бир түрмөктү түргөндө экинчи томолок кичирейип жоюлат го. Анысы кандай ушу адам көккө айланат, табият жашылга айланат, ак-кара акыры жоюлат. Көк теңир кереметин, арбай күчүн адам аткарып калат, ошол сыпатка карап калат. Ошого калыптанып калат, ошого калыптанууңуздар керек. Бул жол эмес, бул сиздердин жашооңор, башка жолуңар жок. Кудайга, аалам мыйзамына, арстан алайга эч найразыңар жок. Ушу күнгө чейин тарткан түйшүктөгү ошол алай өзгөчөлөрүнө, ушу адам ата көргөн, аян байланыш алган Зульфияга, Эргешбай атага, Бүймөйрам апага дегенде сиздердин арманыңар жок. Арызыңар жок, дооматыңар жок. Кудайга, периштелерге, адам атага. Себеби сиздерди өлүмдүн өлбөстүккө өткөрүп атат. Мына өлүм сырын таап, өлбөстүккө өт деди. Утурумдуктан улуулукка чыгарып атат. Андан кантип кутулуунун да жолун берип атат. Жөн эле өтүп кой деген жок. Не деп атат? Мантра айт.
Менин оюмда карама каршылык пенде чакыл жок, жоюлган деп айт. Айт, ошол иштейт. Мына мен бул үйдүн атасымын. Мен чечпесем ким чечет деп өзүңдү бир калыптандырсаң ошо касиет жайгашат го. Анысыгандай урматтуу улуу журтум, Кыргызга бир кут конду. Кут өзү бул оомат. Ооматты мээнет менен кармаш керек. Мээнет керек, эмгек керек. Муну сиңиргенге, калыптанганга, касанды кайнатып турсаң, 2 саатта эт бышат го. Оту өчүп калса, ал чейки калат го, желбей калат го, керегиден чыгып калат го. Анысыгандай сиз илимге кайнасаңыз, анан калыптанасыз. Касиет жайгашат. Кара куш мээ ишке түшөт, турпат, энергия отурат. Болбосо бүгүн периштеге айланып, эфирден кийин 2 күндөн кийин пендеге айланып каласыз. Ошон үчүн 2-3 күндөй ошол бир сабак өтүлүп атканы ошол. Ошондуктан ооматыңыздарды оозуңуздардан жулдуруп ийбеңиздер. Эртең кысылып барып, озондогон ооруга түшүп калып, бала чакаңызга, ага тууганыңызга, эне атаңызга түйшүк салып албаңыз. Сиз ооруп калсаңыз, алар азабыңызды тартат, акчасы кетет, түйшүгүңүзгө түшүп калат. Оору эмес, оорунуп аткан адам өзү ооруйт. Ошондуктан үй бүлөңүздөрдү куткарыңыздар. Жакшылыгыңыздар болсо ушу үй бүлөңүзгө, жакыныңызга аба ырайына тиет, а кара ошо үй бүлөңүзгө аураңыз тетириштеп турат. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, келип кечикпей китебиңизди алып, калыптанып, сабакты алып, багыт алып, бата алып, жолуңуздарды таап алыңыздар. Өспөсөңүздөр, өз башыңар өзүңөрдө, өз тагдырыңар өзүңөрдө, өз жаныңар өзүңөрдө. Мен ааламдан келген тилмеч, бая представитель вселенной закону дегендей, мен представитель катары эл башчылыгына койдум. Представитель катары мына законумду, ааламдык мыйзамды жеткирип атам. Кудай жерге түшпөйт, периште жерге түшпөйт, ушундай адамды тандап алып ишин кылат. Мен кызматымды кылып, мен сиздерден кутулуп атам. Аманатты берип атам. Арбайдылардын астында, Кудайдын астында, периштелердин астында менин жүзүм жарык. Ошондуктан өз жолуңуздарды таап алыңыздар. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бул эми манас айтылгандай, бул төкмө төгүлгөндөй, мунун баары ушу мындайча айтканда байланыш менен, көсөмдүк, чечендик, чеберлик, энергия менен келет. Мен кичине от алгыч эле, моторум кысыгыч эле 10-15 мүнөт кетет. Бул өзү 1 саат убакыт өтө аз. Арга жок, дагы ыраазыбыз ушунча агайдын түшүнгөнүнө, элдин өсүп баратканына ыраазыбыз. Бирок Кыргыз жолун табат. Башатта адам жаратуучу болгон, башатка кайтыңыздар. Башатта табият бейиш болгон. Ошо башатка кайтыңыздар. Адашкандын айыбы жок. Кайрылып үйрүн тапкан соң дегендей, ошо жолуңуздарды табыңыздар. Мына сизде кудайлык керемет барбы, арбайлык керемет барбы, башка адамды дагы арбай керемети бар, мунун периште сыпаты бар деп кабыл алсаңыздар, жаңылышпайсыздар. Көкүрөңүздөрдө кыштар кетсин. Көкүрөңүздө муздар кетсин. Көкүрөңүздөрдө жаз байырласын. Көкүрөңүздө бейиш, бейпилдик байырласын. Алган энергияңыздар, алган ооматыңыздар кут болсун. Менин байланыш телефондорум 706 988 188 бул WhatsApp'та. Анан YouTube'да Арстаналай кут десеңиз ушу берүүлөр бар. Оорукчандын кулагына коюп коюңуз айгат. Жана инвалид баланын жанына коюп коюңуз, баары бир энергия жүрөт. Уктай албасаңыз ошону ачып алып койсоңуз, бир кинонун аягына чейин көрөт го, муну ошо жарымына жетпей уктап каласыз. Ошол энергиянын өткөнү болот. Түнүңүздөр бейпил болуп, жашооңуздарда бир жакшылык байырласын. Өлбөстүккө, боштондукка, улуулукка калыптанып алыңыздар.